Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу достор, урматтуу момун мусулмандар. Мен сиздерге умра сапары боюнча анча-мынча кичине пайдалуу кеңештерди айтып кетмекчимин. Себеп дегенде менин купуяма ошол умра сапары боюнча анча-мынча суроолор келип жатканына байланыштуу мен ар бирине жеке жооп берип отурбастан ошо жалпы бир кыска бир видео чыгарып коюуну туура көрүп жатам. Умра сапары бул биринчиден Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ниет кылабыз. Жөн эле ал жака турист катары эмес, эл көрөйүн, жер көрөйүн деген ниетте эмес. Албетте Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жана ошондой эле умра үчүн кандай фазилеттер, кандай пайда бар, кандай сооптор бар, ал жөнүндө алымдарыбыз кенен токтолуп өткөн видеолор көп YouTube'да. Дамла Максат Ажынын видеолору да көп. Мен өзүм ошондон да көрүп пайдалангам да. Анан эң негизгиси ошол мындай жөнөкөй эле нерселерден анча-мынча ыңгайсыздыктар болуп калат экен. Ошол чечим чыккандан кийин иншаллах даярдык көрө баштайбыз. Даярдык болгондо биринчиден физикалык жактан даярданабыз. Себеп дегенде ал жака барганда күнүнө жок дегенде 15 километрден кем эмес адам басат да. Зыяраттарды кыласың, таваф кылганда деле мисалы көп басат экенсиң, ошондуктан ошо алдын ала көп басып, үйдөн жөө басып жумушка барып, жумуштан жөө келип, же болбосо негизи эле мындай эртең менен эрте туруп мындай жай басып, ошо буттун булчуңдарын жакшылап көндүрөбүз. Андай алдын ала кам көрбөгөндө, ал жака барганда көп басып баштаганда ошол булчуңдар кадимкидей шок абалына келип, көбүрөөкө жанагындай шишик басып, баса албай калгандар болуп атты. Кадимкидей бел ооруп, муундар ооруп жатып, ошо турбай калгандар да болуп атты да. Ошондуктан алдын ала физикалык жактан көп басып даярданабыз. Мисалы чуркаган башка, баскан башка экен да туугандар. Мен мисалы чуркачу элем, бирок ал жака барганда мындай баскандыктан меники дагы кичине бут шишиди да, бул жактан көп басчу эмес экенмин да туугандар. Ошондуктан физикалык жактан даярданабыз. Анан албетте алдын ала мындай иммунитетти да күчтөп даярдыктарды көрөбүз да. Анан алдын ала штрафтарыбызды текшеребиз. Атайын сайттар бар. Мисалы Карчек KG дегенден карасак болот, же болбосо Суддеп деген атайын порталдар бар экен. Ал жака кирип, паспортубуздун 14 цифрадан турган пинди терип, ошол жактан өзүбүздүн карыздарыбыз жок бекен, ошону текшеребиз. Эгерде аны алдын ала кам көрбөсөк, ошол аэропорттон дагы ошол жактан базадан чыгып калып, ошол жактан тилекке каршы кетпей калып аткандар дагы болуп атты да. Жаныбызга алып ала турган эң негизги нерселер эми албетте паспортубузга кам көрөбүз. Анан кичинекей ошол негизи ар бир умра агентстволор өзүнчө сумка берет экен, ал жака документтер салынат. Ошо керектүү нерселер, зарядниктер, телефондор салына турган сумка берилет көбүнчө. Ошол жака саласыздар, бирок сөзсүз түрдө ошол виза менен паспорт ар дайым бир жүрүш керек экен. Эң негизги иштер көбүнчө ошол виза аркылуу жүрөт экен да. Керек болсо ошол жактан эгер сыркоолоп калып, медициналык жардамга муктаж болуп кала турган болсоңуздар дагы ошол виза аркылуу ошол жактан камсыздандырылат экен да. Визаны сөзсүз түрдө сүрөткө тартып, электронный дагы сактап жүргөн жакшы экен. Анан жаныбызга алып ала турган нерсе, ал жакта мисалы Аравияда, отелдерде биздикиндей
розеткалар 2 көздүү эмес, 3 көздүү американский стиль деп коет экен. Ошондой болот. Ошого переходник алып аласыздар. Эгерде переходник жок болуп кала турган болсо, ал деле коркунучтуу эмес экен. Себеп дегенде анын айласы, мисалы үчүн 3 көздүү болуп турса, ошонун үстүнкү көзүн акырын бир жыгач кашык менен түртсөңүздөр, 2 көз ачылат экен, анан вилканы сайсаңыздар болот экен. Бир аптечка камдап алган оң экен. Анын ичине мисалы үчүн аспирин, аналгин, тримол, анан жана витамин С салып алган, өтө жакшы пайдалуу болот экен. Андан сырткары дагы ошо лейкопластырь деген сыяктуу нерселерди салып камдап алган жакшыраак болот экен. Аскорбиновый кислота да салып койсоңуздар, бул самолетко отурганда кулак кадимкидей тунуп оорубайт экен да, ошо аскорбинкадан колдонсоңор. Айна самын алып алганыбыз өтө жакшы экен. Себеп дегенде ал жакка барганда аба күн ысык болгондо байланыштуу адам тердеп, күн сайын ошол кийимди 2 күндө бирден болобу, 1 күндө болобу ошону чайкап турганыбыз жакшыраак болот да. Ошондуктан айна самын алып алсак дагы ашыктык кылбайт экен. Себеп дегенде ал жакта ар бир нерсе биздикине салыштырмалуу кымбатыраак. Анан мисалы отелдерде деле ошондой кызматтар бар, жууп бере турганчы. Эми мен ойлойм, өзүбүз ошол жактан өзүбүз эле раковиналарга салып, жууп алып, жайып турганыбыз жакшыраак болот деп. Себеп дегенде элестетсеңиздер, бир эле кийим мисалы 10 реал, 15 реал болуп калат экен да. 1 реал 22 сомго барабар экен. Паровой утюг алып алабыз. Кичинекей пластиковый паровой утюгдар болот экен. Ошондон алып алсаңыздар дагы анан отелден кийимдерди үтүктөп турганга жакшыраак болот. Анан дагы бир алып алчу нерсе, мындай асма таразалар болот го. Ошондойдон дагы алып алыңыздар. Себеп дегенде кайра отелден самолет менен бери көстү учуп келе жатканда ал жактан зам-зам суу аласыздар, хурма аласыздар, ар кандай белек бекчектерди алганда ошол таразаны көзөмөлдөп койгонго жакшы болот. Эгерде сиз алып алсаңыздар, башка бирөөлөргө да бересиздер, алар да колдонот, ошону менен сооп да табат экенбиз. Сөзсүз жылуу кийим алып алыш керек. Эми жылуу кийим болгондо мисалы жеңил боло турган баллоны куртка алып алсаңыздар өтө сонун болот. Себеп дегенде ал жакта күн ысык, 35 градуска чейин ысыйт, бирок ошентсе дагы ушундай жергиликтүү калк кондиционерди өтө колдонот экен. Аябай мустак кылып алып колдонушат экен. Бизде бул өтө өөн көрүнүш, ошондуктан биздин организм ага көнбөгөндүктөн бат ооруп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан автобуска түшүп каласыздарбы же аэропортто болуп каласыздарбы, ошо куртканы кийип алып турасыздар дагы, анан өзүңүз комфортно жүрөсүздөр да. Анан кичинекей 1 литрлик термосту алып, анан кургак чай, анан кофе алып алсаңыздар өтө сонун болот. Себеп дегенде мисалы самолетто ошол тамак ашы менен эмес болуп калса, бир чайдын баасы $2 барабар болуп калат экен да. Анан эми элестетсеңиздер, 1 стакан чайды 170 сомго алып жатканыңарды. Анан көрү кипяток сурасаңыздар, стюардессалар берет, анан өзүңүздөр чайыңыздарды алып колдонсоңуздар жакшы болот. Бир эле өзүңүздөр ичип тим болбостон ошо аксакалдарга берип, апаларга берип, алардын да батасын алсаңыздар дагы өтө сонун сооп болот экен иншаллах. Азыктар боюнча дагы мисалы балга орехтен мисалы майдалап аралаштырып, ага мейиз кошуп, кургатылган өрүктөрдүн майдалатылганын кошуп, аны да алып алсаңыздар болот экен. Колдон келсе чучук, эт бышырып, мисалы этти кууруйт экен атайын өзүнүн ыкмасы менен. Суусун кетиргиче кууруп, анан ошол өзүнүн майына кууруп туруп, ошону банкага да салып алышат экен. Ал дагы өтө жакшы азык болуп берет экен. Каламадан да жазып алыш керек экен көбүрөөк кылып. Анан борсоктон көбүрөөк кылып жазып алыш керек экен. Себеп дегенде ар кандай болуп калат. Ал жакка барганда жергиликтүү элдин тамагына айрымдар ошо көнө албай
ошондо курсак ачып да калышы мүмкүн. Ошондуктан ошондой алдын ала даярдыктарды көргөн жакшыраак болот экен. Эгерде ким чылым чегип же болбосо ошондой бир жаман адаттар болсо, ошондон дагы арылганга өтө чоң мүмкүнчүлүк болот экен. Себеп дегенде ал жакка барганда бул чылым чеккендер такыр эле сейрек кездешет экен. Ошондуктан баратканда эле ушундай чылым чеккенде өзүнчө жамаат болуп бөлүнбөй, ошо колдон келишинче ошо чылым чекпегендер менен бөлүнүп, бөлмөлөргө бөлүнүп алганга аракет жасаш керек экен да туугандар. Тилекке каршы кээ бир учурлар да болот экен. Ошо атайлап ошо чылым чеккендер өздөрүнчө бөлүнүшүп, комнаталарга табышып алгандар да болуп калат экен да. Андай кылбайбыз туугандар. Биз ал жакка барып аткан соң оңолуп келелик, түзөлүп келелик, Аллахтын ыраазычылыгын таап келелик деп барып аткан соң андай кылбаганыбыз жакшыраак болот. Сөзсүз түрдө ажы башчыбызга баш ийебиз, анын айтканындай болобуз. Биз ал жака турист болуп барып атпаган соң бир гана ошол ажынын айткандай угуп турсак, иншаллах ал жактан көптөгөн соопторду таап келебиз да. Негизи ал жактан табылган сооп 100 000 эселеп, 1000 эселеп көбүрөөк экен. Бирок ошого дагы ылайыктуу канча жаман иш кылсаң, күнөө кетирсең, ошо күнөөлөр дагы 100 эселеп, 1000 эселеп көбөйөт экен да. Ошондуктан абайлашыбыз керек экен. Ал жакка барганда, мисалы, Мекке шаарынан Замзам алып келебиз да. Кээ бирлер ушу байкабай Медина шаарынан баштап эле Замзам чогулта баштайт экен. Биринчи эгерде Медина шаарына биринчи барып калсачы, негизинен Замзам бул Мекке шаарынан алынат экен да. Ошондуктан бул жактан дагы убарып алып калбаңыздар туугандар. Курманы тескерисинче Медина шаарынан алат экенбиз. Замзамды болсо Мекке шаарынан алат экенбиз да. Замзам боюнча дагы бир лайфхак. Ал жакта мындай кичинекей 200 граммдык бөтөлкөлөр көчөдө таратылат экен, столовойдон берилет экен, тамак менен кошо берилет экен. Ошол бөтөлкөлөрдү баргандан баштап чогултуп берсеңиздер, иншаллах кетерде өтө пайдасы тиет. Ошол бөтөлкөлөргө замзамдардан коюп, капкагын жакшылап бекитип, кайра скотчтош керек экен. Себеп дегенде аэропорттон, самолеттон аба басымы мындай жогору болгондуктан анын ооздору ачылып кетиши да ыктымал экен. Ошондуктан бекитип, скотч менен жакшылап ороп, аны жакшылап пайдаланып, бул жака келип хадя кылсаңыздар өтө сонун болот. Бөтөлкө менен оригинал Замзам деп бул жактагы туугандардын дагы көңүлүн алат экенбиз. Эң негизгиси ошо умранын фазилеттери, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын чоң китеби болбосо да, кичинекей китептериндеги өмүр баянын окуп, такыр эле окуганга убакытыбыз жок болсо, ошо YouTube'да көп автобиографиясы, мисалы документальный фильмдер бар, же болбосо аудио книгалар бар. Ошолорду кулакка наушник менен, кулакчын менен салып угуп, ошолорду билип алганыбыз өтө жакшы болот, өтө пайдалуу болот. Себеп дегенде ар бир зыярат кылган жерибизден ушундай бир жакшы таасирлерди алып турабыз иншаллах. Ал жака барганда жаштар болушунча ошо улуу аксакалдарга кызмат кылганга аракет кылабыз. Чайын куюп беребиз, керек болсо массаж жасап беребиз. Мисалы бир бөлмөдө болуп калсаңар, ошо бөлмөнү аларга жыйнатпай же дежурный болобуз деп эме кылбай, өзүңүздөр кызмат кылып койсоңуздар, мен жогоруда айтып кеткендегидей, ал жакта бир сооп 1000 эселеп көп болот экен. Эгерде тилекке каршы тескерисинче ошол урушуп, же болбосо айтышып, же болбосо ошол адамдарды кыжаат кыла турган болсоңуздар, мунун жаман терс жагы дагы, күнөө дагы 1000 эселеп кетет экен. Ошондуктан жаштар кулагыңарга күмүш сырга кызмат кылабыз. Анан ушул жактан жакшы адаттар менен келип, бул жактан дагы ата энебизге, туугандарга дагы ошо кызмат кылат экенбиз. Көңүл бурганыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Өзүмө каалаган жакшылыкты сиздерге да каалайм. Ошондуктан кимде ким жаңыдан кете турган болсо, мен ишенем ушул жогоруда айтылып жаткан ушул айтылган кеңештердин бир пайдасы тиет деп ойлойм. Анан сиздер дагы ушинтип
башыңыздардан өткөн нерселерден ушунун жыйынтыгы менен сиздер дагы ушинтип пайдалуу кеңештерди айтып чыгарып ушинтип жакшы иштерди кыласыздар деп мен да ишенем. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.